Matiz satıldı. Kaçağa gitti? 200'gө. Жылы kança? 203. Satıldı mı ya satıldı mı? Satıldı. Taksir kançağa gitti? 220 mingge. Жақсы, nasip kılsın. Bu Matiz da satıldı okşaydı. Bir surak görölükçü. Matiz satıldı mı? Ha, жақсы. Жылы kança eken? 2009. Kançağa gitti? 220. Бұл да 220 mingge geldi. Жақсы. Ушул 165 mingge бере берем деп атат. Бул Matiz канча деп атасыздар таксырлар? Ба болду. 160 satıldı. Satıldı ha. Siz kaça çeyin götürdünüz alarman? 135'ke. 135 mingge çeyin götürdüler. Bağ olup atat okşayt ay. Ушул Matiz bağ olup atat кен 2007-жылы чыгарылган 220 ming сом. Ассаламу алейкум. Канчага чейин көтөрдүк аларман? 170 mingge çeyin ha, болду. Базар болуп атат кен. Билип коюңуздар, 170ке чейин götürüptür. Maşına Keci kanalı. Sodalaş öğrenizler Beymaral. Bası kança oldu? Bası 200'gü kanişka verem. 200 mingge beri öğrem deysin he? Geçki bazarın gördüңүздөр, ушундай несі жақсы, мындай сатылған уналар көбүрөөк чыгат. Дубайдан өз темир тұлпарыңыздарга уна тетиктерин издеп жатсаңыздар, Бекназар деген мырзага кайрылыңыздар. Издеген ошол уна тетиктериңиздерди таап бергенди аракет жасайм. Ошондой эле тонар бул жактан баардык запчасттардын өзүнүн оригиналын, тайванскийин баарын тапырабыз. Жумасына 2 жолу кетиребиз. Заказ кылган күндөн баштап бир 5 күндүн ичинде Кудай кааласа Бишкек шаарына барып калат. Москвадагы засап алып чыгарып беребиз заказ кылып. Асалым. Ассаламу алейкум, Машина Кeci каналынын көрүүчүлөрү. Шаарында Жапалак базарындабыз. Бүгүн 4 август 2024 жыл. Темадан байкаганыңыздардай Matiz уналарына кезек келди. Ушул навестен баштай берели. Жакшы көрүүлөр дейилип атат. Жакшы көрүүлөр дейилсе, ушундай тематикада, ушундай форматта көбүңүздөргө жагып атат деген белгиси болуп атат. Ушундай тарта берели. Matiz 2 Корея 2003 жылы чыгарылган коробка механика. Рейлинг спойлер бар. Салон эко кожа. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Бул без комплектация экен. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгү. Басы канча болду? 260 миң. 260 миң. Так, дагы бир Matiz 2 Корея 2005 коробка масляный дейт. Ошондо Өзбекстандык экен да коробкасы. Кореянкы воздушный болчу эле дейм да, адашпасам. Масляный деп жазып коюптур. Өзбекстандык масляный болот да. Ресурсу көбүрөөк болот. Так, бул да без комплектация экен. Баасы канча болду? 350 миң бул. 350 миң. Капталында көрсөтүп коелу. Matiz 2 без комплектация, Өзбекстан бул. 2008 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. Кондиционер болсо максималдуу комплектация болот. Кондиционер барбы? Жок экен, Андан башка мынакей электро күзгү оң капталы, гидравлика, 4 айнектен электро көтөргүч, корректировка фар, ушулары бар. Баасы канча болду? 300 миң сом. Matiz 3 Корея 2008 коробка автомат. Канча деп атасыңар? 440 миң. Парктроник датчиктери, рейлинг спойлер.
электро күзгүлөр, кондиционер, алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Ушундай опциялар менен камтылган бул унаа. Калгандарында дээрлик ээлер көрүнбөйт. Негизги матчтер турган катар жакка өтөрөлү. Ушундай матчтер катарына тизилип турат өзү. Азыр кечки саат 6-дан өттү. Кечки базар деп коелу. Матч сатылды. Канчага кетти? 200-гө. Жылы канча? 203. Ооба. Башка кез. Неме, жылы канча? 2011. Без комплектация окшойт. 203 миңге. Россия темир номеринде экен айтмакчы. Мына реалдуу баалар. Бул матчты көрөлү. 2003 Корея. Без комплектация. Баасы канча болду? 260. Сатылды? Сатылбаптыр матчыз. Кайтып атса өтүп кетти деп ойлоп атам. Бул жакта бир аял кишилер бар экен. Содалашып аткан. Тартпайлап алалар. 2003 жылы чыгарылган матчыз. 2 Корея. 250 миң сом. Коробка механика. Бул матчыз Өзбекстан. Без комплектация 2008. 250 миң сом. Бул канча экен? Таксыр. 190 миң кеми бар дейт. Матчыз 1 Корея. 190 миң. Так. Матчыз 2 Өзбекстан 2008. Мотор коробка жакшы абалда окшойт. 210 миң кеми бар. 550 68 24 09 номеринdeyiz. Баа болуп атат окшойт, Ушул матчыз баа болуп атат экен. 2007-жылы чыгарылган 220 миң сом. Ассаламу алейкум. Канчага чейин көтөрдүк аларман? 170 миңге чейин, болду. Базар болуп атат экен. Билип коюңуздар, 170ге чейин көтөрүптүр. Машина Кейджи каналы. Содалашып бериңиздер, беймарал. Так. Бул жакта матчыз 3-тү көрсөтө берели. Корея 2008, коробка автомат. 390 миң сом. Бул жакты сурап көрөлү. Матчыз 2 Өзбекстан 2008. Бул бест эмес. 08 эле куб. Комплектация ошондо деле жакшы, кондиционер бар, гидравлика бар да. Электро көтөргүчтөрдө корректировка фар дагы бар. Баасы канча болду? Баасы 200 канишка берем. 200 миңге бере берем дейсиң, Жакшы. Ушундай. Бул жакта Корея. Матчыз 2 Корея, спрайт түстө. 2004 коробка автомат. 300 миң сом. Бул жакта матчыз 2 Өзбекстан, коробка автомат. Ошол масляный коробка деп коет. 2006. Канча деп атасыз? 260 миң. Кондиционер жок, гидравлика бар, Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Ушундай
Görünüşte dağ bir Matiz 2 Özbekistan. Yok, Koreya eкен bu, Koreya. Коробка автомат, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, рейлинг спойлери бар, анан мынакей люгу да бар. Матизге өтө сейрек көздөчү люк дагы бар. 2002 баасы канча болду? 270 миң экен. 504 908 810 номеринде. Алды жагынан да көрсөтүп болду. Matiz 3 Koreyanın сурап көрөлү. Канча деп атасыңар? 350 миң. Жок, бул Европа экен, а? Европа. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Европанын кандай эң жөнөкөй билгеним мынакей Chevrolet'нин логотипи. Күзгүлөрүндө англисче жазуу, ошодон билинет көбүнчөсү. Сыртынан да Spark молдингтери. Анан бу краскасын атайын жасаган экен. Бая жылан терисин окшотуп бу ошентип жасалган. 350 миң сом, коробка механика, 2006. Дагы бир ушундай эле Matiz 3 Европа. Рейлинг спойлери бар, анан мындай хром окантовкаларды койгон, арканкы стоп фонарларга. Ушундай куюлган жистерде төртөө тең. Жайкы протекторлору жакшы абалда. Анан отургучтар мындай эко кожа. Кондиционер жокпу же барбы? Барбы. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтүү. Так, баягындай дистанционный ключ экен. Бар иштейби? Ключ иштейт, э? Центр замок пульту менен. Жакшы, баасы канча болду? 400 миң сом. Так. Жылы канча бунун? Кагазында жок экен да жазуусу. 2006. Телефон номерди айтып коелубу? Канчабы? 554 06 66 62. Мына Озеке айтып койдук, эсин байланыш номерин жана маалыматты. Сатылдыбы? Канчага кетти? Сатылдыбы же сатылды элекпи? Сатылды. Таксыр канчага кетти? 220 миңге. Жакшы, насип кылсын. Коробка механика 2006 Matiz 2. 220 миң сомго. Ушул. Анан бул жерде баасы жазылып турганын көрсөтөйүн. Matiz 2 Корея. Без комплектацияга окшойт. Коробка автомат 240 миң сом. Алган терсек Matiz 2 Корея бул да. 2000-жылы чыгарылган 190 миң сом. Машина Кежи каналы аркылуу бир гана унаңыздарды эмес, башка кыймылдуу, кыймылсыз мүлктөрүңүздөрдү, мал жандыктарыңыздар болсо, аларды да жарыйлап берген даярбыз. Кандай кызмат телөөлөрдү аткарсаңыздар, алардагы жарыялган даярбыз. Байланыш жана WhatsApp номерибиз биздин 701 118 118. Кайрылыңыздар. Анан өзүңүздөрдүн ишмердүүлүгүңүздөрдү биздин канал аркылуу дагы да көркүндөтө бериңиздер демекчибиз. Matiz 2 Өзбекстан 2006 жөнөкөй комплектацияда 170 миң сом. Бул Matiz'da сатылды окшойт. Бир сурап көрөлүчү. Matiz сатылдыбы? Жакшы. Жылы канча экен? 2009. Канчага кетти?
220, бұл да 220 миңге кетті. Жақшы. Кечки базарын көрдіңіздер, ушундай несі жақшы. Мынандай сатылған уналар көбірек шығады. Ушул 165 миңге бере берем деп атат, Жақшы. 2007. Сырткы косметика иштери эле бар дейт. Гидравлика барбы? Бар. Электропакет дагы дейт. Жақшы. Так, қаншада отасыздар? 170 миң сом. Жылы қанша? 2007 екен, 2007. Жақшы. Бұл матчыз қаншада отасыздар тақсырлар? 160 сатылды бұл? Сатылды, Сіз қанша чейін көтердіңіз аларман? 135-ке. 135 миңге чейін көтерді. 160 миңде отады. Жына ушундай. Да, кыйла-кыйлалы ушундай неме болуп атат. Баягы барбарака болупчу. Эми биз болгонун алдыбызга чыккан моменттерди тартканы аракет жасадык. Менин оюмча кызыктуу эле видео болду. Сизге дагы жакса лайк басып, видеонун астында ушундай белгини жана каналга жазылып электер подписаться баскычын басып жазылып коюңуздар. Буну менен сиздер дайыма пайдалуу гана керектүү маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Сиздерге YouTube'да ачканыңызда эле биздин каналдын видеолорун рекомендация кылып турат. Кийинки видеолорубузда көрүңүздөр ушундай активдүүлүк менен.